Саламатсыздарбы? 6 айдын ичинде 24-жылы көп саламаттык сактоо тармагында көп жетишкендиктерге жеттик. Биринчилерден болуп Кыргыз фармация азыркы кезде 596 дарылардын 290 организацияга 90-95% жеткирип берилди. Мурунку мындай убактарда тендер өткөрүлүп, ошол эле кезде 50% гана каражаттар дары-дармектер жетип турчу. Экинчиден, оору больницада жатканда Кыргыз фармация дары-дармектер менен жеткирип турат. Андан кийин 7 күн 10 күндөн чыккандан кийин дарылануу үйлөрүндө жүрөт. Ал жакка биз дагы мамлекеттик дарыкана Элемандан Кыргызстан боюнча 84 ачылып, бардык аймактарда жетип 20-25% арзан келип атат. Эгер Кыргыз фармация алып берген дары-дармектер жөнүндө айтсак, ал жерде мурун тендер менен алган дарылардын баасына караганда 200-дөн 600%-ке чейин арзан баада алып атат. Кыргыз фармация өзү 90 фирмалардан алып атат. Алардын ичинен 30-тан ашык өлкөлөрдөн, заводдорунан договор түзүп, ошол жерден келип атат дары-дармектер. Дагы айтып кете турган болсок, бир эле нерсени айтсак, мурун тендер боюнча цифровой рентген аппарат берилип, ал ар бир аппарат 10 миллион сомдон алынган. Бирок Кыргыз фармация өзүнө алып, өкмөттөн 20 аппаратка гана бөлүнгөн, 20 миллион сом. Биз азыркы кезде 20 миллион сомго 31 цифровой аппарат алдык. То есть 83 миллион каражат арзан, то есть эконом болуп туруп, анын үстүнө дагы 11 биз аппаратты алдык. Муктаждык болгон азыркы кездеги цифровой рентгендерди бүт баарына жеткирип берилди. Билесиздер, бизде острый инфаркт миокардта экстренныйга стентти, коронарографиянын стентти биз бекер коебуз. Азыркы кезде Кыргыз фармация менен биз алып, ал муктаждыкты дагы биз баардык толугу менен чечтик. Эндопротездердин баардыгы, муктаждыктардын баардыгы чечилип, азыркы кездеги баягы бекер стент менен эндопротездердин баардыгы берилип атат. 3 айлык ичинде 222 миллион сомго Кыргыз фармация дары-дарды алгандыктан алар эконом болуп, ошол эле кезде ошол жерге биз алдык. Эң чоң 6 айдын ичинде жетишкендик бул президенттин указы менен фондусту реформа кылыш керек болчу, финансированиясын. Аларды биз 9 законго өзгөртүү киргизип, ошол 9 законду өткөрүп, азыркы кезде 290 организация баардыгы саламаттык сактоо жагынан каржыланып турат. То есть бүт баардык акча мурун болсо билесиздер, фонд жагынан каржыланчы, бул зарплата, ошол эле кезде ремонт, ошол эле кезде медоборудование алынчы. Азыркы кезде ар бир муктаждык болгон организацияларды саламаттык сактоо мекемеси өзү пландаштырып, өзү каржылап, өзү алып берип турат.